Бүгүнкү берүүдө биз казак күрөшү боюнча Азия чемпиондугуна барабыз. Планетанын бардык 8 миңдик чокуларын багындырган Максут Жумаев менен баарлашабыз. Анан дагы Казакстанда кёрлинг кандай өнүгүп жатканын айтып беребиз. Казак күрөшү боюнча Азия чемпиондугуна кош келиңиздер. Мында Астананын спорт комплекстеринин биринде дүйнөнүн 11 мамлекетинен келген спортчулар күч сынашууда. Казак күрөшү менен Жапонияда дагы машыгышат. Мелдештин байге фонду 11 миллион теңге. Эң оор салмактагы жеңүүчү Азиянын мыктысы намын жана акчалай $3000 байге алат. Буга чейин казак күрөшү боюнча дүйнөнүн жана Европанын чемпиондуктары өткөрүлгөн, бирок Азия чемпиондугу өткөрүлө элек болчу. Мында уюштуруучулар бир нече жаңы эрежелерди киргизүүнү чечишти. Спортчулар эми жылаңайлап күрөшөт жана пассивдүү беттешүү үчүн эскертүү алышат. Казакча күрөш Акырындык менен казак күрөшү жакшы жакка өзгөрүүдө. Балбандар биринчи жолу жылаңайлап чыгышат. Тарыхый эрежелер жаңы түрүндө кайтып келүүдө. Эреже жакшырды. Менимче бул баарына жагат. Правила сейчас лучше. Мне кажется, всем нравится. Белдеш биргайла белгилүү спортчуларды чогултту. Мисалы Монголия балбаны Ган Топшин Жаргал өз өлкөсүнүн дзюдо боюнча чемпиону жана Евразия барысы Мелдешинин күмүш байге ээси, ошондой эле дүйнө чемпиону, Өзбекстандын 2 жолку чемпиону Эркин Данияров келди. Ата мекендик балбандарга мыктылардын үчтүгүнө кирүү үчүн катуу аракет кылууга туура келди. Өтө мыкты, өтө. Белдеш жогорку деңгээлде өтүп жатат. Абдан күчтүү спортчулар келди. Өзбекстандын, Тажикстандын, Монголиянын жана албетте Казакстандын балбандарын өзүнчө белгилеп айтууга болот. Өтө мыкты балбандар. Белдеште майдан ээлери көбүрөөк ийгиликтүү күрөштү. Казакстандык балбандар 5 алтын, 2 күмүш жана 2 коло медаль утушту. Бирок пьедесталды карап чет өлкөлүк спортчулар тарабынан атаандаштык жыл сайын өсүп жатат деген жыйынтык чыгарууга болот. Азыр казак күрөшү эл аралык федерациясына дүйнөнүн 35 мамлекети кирет. Цель наша – это Олимпийские игры. Биздин максат 2025 жылдагы Олимпиада оюндары. Биз казак күрөшү бардык категориялар боюнча толук күрөштөрү катары таанылышын каалайбыз. Анткени биздин күрөш көрүмдүү оюн жана ал биздин өлкөдөн тышкары миллиондогон адамдардын машыгуусуна татыктуу. Братскова заслуживает того, чтобы им занимались миллионы вне нашей страны. Азыр федерациясынын алдындагы эң биринчи тапшырма казак күрөшү өнүгүү стратегиясын иштеп чыгуу турат. Бул спорт түрүнүн эзелки чоң тарыхына карабастан, аны өнүктүрүүнү акыркы жылдары чындап колго алынды. Көрсөтүүнүн кийинки бөлүгүндө альпинист Максут Жумаев тоодогу жашоо, аскер кызматы жана атактуу бабасы жөнүндө айтып берет. Максут Жумаев 36 жашында кошумча кычкылтексиз 8 миңдик 14 бийик чокуну багынткан дүйнөдөгү 12-чи альпинист болуп калды. Чынында ал андан кийин муз чаккычты дубалга алып, коомдук турмушка аралашты. Бир нече долбоорду ишке киргизди. Анын ичинде жигердүү эс алууну жана тоолорду жакшы көргөн адамдардын коомдук бирикмесин түздү. Максут, саламатсызбы? Иштериңиз кандай? Саламатчылык, рахмат, баары жакшы. Көпчүлүк сизди планетадагы бардык 8 миңдик чокуларды багынткан спортчу катары билишет. Тоого чыгуудан тышкары бош убактыңызда эмне иш кыласыз? Наверное, все свободное время я стараюсь посвятить. Бардык убактымды мен үй бүлөмө жумшайм. Ар түрдүү секцияларга барган балдарымды карайм. Үйүмдө өрмектей турган иш дайыма табылат. Дом, где всегда есть чем заняться. Менин билишимче сиз өмүрүңүздү аскер кызматына арнагансыз жана азырдагы атайын тоо бөлүктөр менен машыгып жатасыз. Это секретная информация. На самом деле горного спецназа у нас нет. У нас есть подразделение специального назначения. Бул жашыруун маалымат. Чындыгында бизде атайын тоо багытындагы бөлүктөр жок. Бизге даярдык алкагында тоо жагдайын билүүгө тийиш атайын багыттагы бөлүм бар. Өзүмдүн кесиптик тажрыйбамды керектүү багытка колдоном. Биздин чек аралардын көпчүлүк бөлүгү өзгөчө түштүк тараптагы тилкелер тоо куркалары менен өтөт. Ошондуктан бөлүктөр алдыда турган тапшырмаларды туура аткарууга тийиш. Те или иные задачи, которые будут поставлены перед подразделениями. Тоолордо аба ырайы 5 мүнөт ичинде өзгөрүп кетиши мүмкүн. Тоолор жайгашкан ордуна жараша өзүнчө өзгөчөлүктөргө ээ. Биздин альпинизмде 20 жылдан ашык тажрыйбабыз бар. Өз билгениңди бөлүшүү абдан жагымдуу. Горовосхождение, альпинизм, скалолазание в горах. И вот сейчас нам очень приятно и очень почетно передавать свои знания. Сиздин азыркы аскердик наамыңыз, капитан. Аскердик кызмат сиз үчүн кандай? Уже с 98 года
Мен армия менен 98-жылдан бери байланыштамын. Мен үчүн ал жашоо, үй бүлө. Определенный образ жизни. 14-8 миңдикти багынттыңыз жана дагы эле токтобой келе жатасыз. Буга эмне түрткү болду? Ну, знаете, это то, что я хорошо умею делать. Поэтому, знаете... Сиз билсеңиз, мен жакшы аткара турган иш ушул. Бул жерде жүргөндө дайыма тоону эңсейм. Азыр эми кээде эле чыгабыз, бирок ар бир жолу зор канаттануу менен барам. Может быть, не так часто, но каждый раз это с удовольствием, как так сказать. Поэтому для меня горы — это образ жизни. Мен үчүн тоолор жашоомдун өзү. Иш боюнча же үй бүлө менен, же достор менен бийиктикке чыгуу бул өзүнчө ырахат. Учебное занятие или еще что-нибудь. Либо это просто с семьей поехать в горы отдохнуть, либо с друзьями совершить восхождение. Мында тоокелчилик дагы бар эмеспи? Сиз бойдок кездеги жана балалуу болгондон кийин тоого ар түрдүү ой менен барып калдыңызбы? Как бы жизнь ни складывалась, какие бы люди меня не окружали, все равно, так или иначе, я сам выбираю свое окружение и свой мир. Ооба, кандай жашоо болсо дагы мен өз тагдырымды өзүм жаратам. Башка спорт түрлөрү альпинизмдей кооптуу эмес. Казакстандын альпинизм боюнча курамасындагы 50 спортчудан 10 киши бүгүн арабызда жок. Сборников, да, сборной команды Казахстана по альпинизму. 10 уже. Альпинизм бул символ, бул жашоомдун өзү. Бирок бул каста, эрдик жана алар адамга түрткү бере алат. Вне спорта, то есть, да, это образ жизни, но это каста, это подвиг, и он может мотивировать. Сиздин биринчи олуттуу тоого чыгууңуз эсиңиздеби? Ну, наверное, можно отметить самое первое восхождение. Тогда нашим инструктором был вот присяжный, один из таких. Эң биринчи бийик тоого чыкканымды белгилей кетсек болот. Анда биздин нускоочу казакстандык абдан белгилүү альпинист присяжный бар болчу. Ал мени биз менен сейилдеп кел дегендей жанына алып алды. Взял, знаете, как бы так, как просто, как друга, не знаю, как младшего братишку. Ну, давай там прогуляйся с нами. И вот я под маршрут. Анда мен Акбозатчан Чапаев сыяктуу алга жолунуп жаттым. Бирок чокуга чыгуу жөнүндө дагы ой жок болчу. Ал анча эмес бийик чоку. Кичине акскалуу жолу бар, Антикайнен пиги болчу. Не было никаких даже мыслей и желаний зайти на вершину. Это был пик Антикайнена, знаете, такой. Мен аны азыркыга чейин унута албайм. Ал мен үчүн жашоом үчүн негизги үлгү болду. Небольшим скальным маршрутом, ну, я не могу до сих пор даже как бы забыть. Во-первых, это было, знаете, как знак судьбы. Сиз чыныгы альпинисттин жашоо эрежелерин айта аласызбы? Первое, это, конечно, безусловно, быть в согласии с самим собой. То есть делать то, что тебе нравится. Делать то, к чему ты стремишься, то, что доставляет тебе... Эң биринчи өзүң менен бир пикирде болуу, өзүңө ырахат тартуулаган ишти жасоо, өзүңө жана жолдошторуңа ишенимдүү болуу. Эч качан жазгыруу жарабайт. Бул адамдарга эмес, чокуларга дагы тиешелүү. Тоого таза жан дүйнөң жана чын жүрөгүң менен барышың керек. Человек, предавший один раз, он и предаст и второй раз. А в горах это касается не только людей, но и гор. То есть надо быть всегда... Сен тоону багынтуу үчүн эмес, чокусуна чыгуу үчүн барасың. Ошондуктан альпинисттер багынтуу деген сөздөн качышат. Чокуга чыгууга болот, бирок аны багынтуу мүмкүн эмес. Не покорять ее, да, а вот именно совершать восхождение. Поэтому альпинисты избегают этого такого слова, именно покорение. Ну, нельзя покорить вершины, а можно там совершить восхождение. Сиздин жашооңузда кайсыл тоого чыгуу эң кооптуу болгон? Ошол жерде биротоло калып калышы мүмкүн деген дагы ойлор болду Если беле? брать наше заключительное восхождение, в рамках вот моей программы было 14-8 тысячников, да, это было на К2. Эгерде менин 14-8 миңдик программадагы жыйынтыктоочу сапарды алсак, андай учур К2 чокусунда 11 жыл мурда болгон. Биз чокуга багыт алганбыз. Биздин топто болгону 6 киши болчу. Жыйынтыгында 4 киши калдык. 3 киши гана маршрутка иштедик. 4-үнчү адам оператор болчу. Анда убакыт аз калган эле. Биз ылдый кетүү керектигин түшүндүк. Менин досум Василий Певцов, Австриядан келген альпинист жана мен үчүн бул акыркы чокуга чыгуу болчу. Үчөөбүз үчүн тең 14-чү чоку болчу. Из Австрии и я, вот, для нас троих это было заключительное восхождение. То есть вот, как бы, вершина это была 14-я для меня, для Василия, для Герлинды. Башкача айтканда тарыхта калуу үчүн дагы бир кадам. Да, это такой очень серьезный шаг, и для нас это было как лебединая песня. И вот тогда был момент, что как бы гора, вот она... Ооба, абдан олуттук адам. Анда аба ырайы начар мезгил болчу. Көчкүлөр жүрүп жаткан. Катуу шамал болгон күнү чокуга 600 метр калган. Анын 300 метрин биз 12 саатта өттүк. До вершины, и вот 300 метров мы шли 12 часов. 12 часов. Каждый шаг был как вот
на молитве, то есть каждый шаг. Ар бир кадамды сыйынуу менен жасадык. Кар көчкү жүрүп кетеби же жокпу деп кооптонуп болуп турду. Абдан коркунучтуу болчу. Биз кыл учунда жүрдүк. Тоо бир аз кабагын бүркөсө эле көчкү бизди туңгуюкка алып түшмөк. Бизди анда алдыга эмне жылдырганы дагы эле түшүнүксүз. Горе вот только вот так немножко нахмуриться, и то есть она бы смела нас в пропасть. И вот что нами двигало, то есть вообще, то есть непонятно. Турмуштук жагдайда кыйынчылыктар келип чыкканда өзүңүздүн чокуларды багынтуучу экениңизди эстесеңиз жардам береби? Любая жизненная ситуация, бытовая ситуация, она, мне кажется, неразрешимой. Очень сложный. Мне проще на Эверест сходить на самом деле, чем... Турмуштук кандай кырдаал болбосун мага чечилгистей сезилет. Мага бизнес, пландоо, дебит жана кредит менен иштегенден көрө Эверестке чыгуу жеңил сезилет. Үй бүлөлүк турмуштагы Эвересттен бийигирээк чокуга чыккандай эле нерсе экен. Тоо физикалык татаалдык кыйынчылык, ал эми турмуш көп кырдуу. Это восхождение на вершину, которая намного значимее и выше вершины Эвереста. Эверест что? Это физические сложности, это страдания, да? А жизнь, она многогранна. Эгерде кокустан сизге уулуңуз келип, ата, мен 8 миңдиктерди багынтууга баргым келет десе, сиз аны кандай кабыл аласыз? Анда мен уулумду ал ойдон айнот үчүн болгон байлыгымды колдонот болсом керек. Альпинизм өзүңдү күчтүү инсан кылып тарбиялоо үчүн жакшы ыкма. Бирок мен альпинизмге келген учур мен үчүн элге кошулуу, чоң ийгиликке жетүүгө умтулуу болчу. Өзүмө жана ата-энеме менин колумдан дагы бир нерсе келерин далилдөө максаты болгон эле. Доказать себе, не знаю, там, родителям, если так можно выражаться, что ты чего-то стоишь в этой жизни, да? Сиз бийик чокуда турган кезде ичиңизде кандай сезим болот? Сүрөттөп бере аласызбы? С точки зрения профессионального спортсмена скажу так, что вершина это всего лишь полпути. Такой же путь надо. Кесипкөй спортчунун көз карашы боюнча чокуга чыгуу жарым жолду басуу дегенди түшүндүрөт. Тоодон лагерге аман-эсен жетүү үчүн ошондой эле татаал жолду кайткан жолдо басып өтүү керек. Чокуда бизге эмоция сезилбейт. Тескерисинче көбүрөөк оюңду топтойсуң. Чтобы совершить восхождение, потому что подниматься вверх это все равно сложно. Анткени күчүңдүн көбүн чокуга чыгууда коротосуң. Бийиктикке чыгуу баары бир татаал, түшүү жеңил, бирок өтө жоопкерчиликтүү иш. Ката кетирүү ыктымалдыгы абдан жогору. Эң жөнөкөй статистиканы алсак, кайгылуу окуялардын 3төн 2 тоодон түшүү убагында болот. Если взять на статистику, то 2/3 погибших в горах это именно трагедия, они происходят именно на спуске. Ошондо чокуга чыгуу үчүн чыгымдарды төлөй турган демөөрчүлөр бар десек болобу? Правила всегда это были. Эреже катары дайыма демөөрчүлүк колдо болуп турат. Анткени альпинизм олимпиадалык спорт түрү эмес. Биз олимпиадалык комитетке кирбейбиз. Бизде ал аскердик колдонмо спорт түрү. Дүйнө жүзүндө тоого чыгуу негизинен жашоо мүнөзү, хобби катары. Бизде КМШ аймагында спорт түрү болуп саналат. Это образ жизни, это хобби. А у нас на территории Советского Союза это вид спорта. Башкача айтканда, аны менен каражат иштеп табат. Зарабатывать можно. Болот, бирок аны менен киши үй бүлө бага албайт. Бирок сапарды актап калууга болсо керек. Тут все зависит от факторов разных. По большому счету, раньше, там, 30 лет тому назад, я, наоборот, зарабатывал где-то деньги, я мыл окна, там. Ал көптөгөн жагдайлардан көз каранды. Мисалы мен 30 жыл мурда тоого барууга акча табуу үчүн терезе жууп, чатырды тазалап иштечүмүн. Мен үчүн ал керек болчу. Азыр мен бактылуу кишимин десе дагы болот. Тоого барам жана акча табам. Мен өзүмдүн куралдуу күчтөрдөгү нускоочулук ишим жөнүндө айтып жатам. Бизде чакан үй бүлөлүк бизнес, Аркан паркы бар. Ал жакта колуктум. Үйдөгү кар жабалды жакшыртуу үчүн иштейт. В семье есть маленький семейный бизнес, то есть, да, это касается веревочных парков. Там супруга работает, но ради того, чтобы там штаны не упали, да. Сиздин жубайыңыз дагы альпинист эмеспи? Ооба, бир жагынан бул жакшы. Анткени ал мени түшүнөт. Бирок татаал жагы дагы бар. Анткени ал бул иштин кандай кооптуу экенин дагы жакшы түшүнөт. Сиздин белгилүү казак баатыры Сырым Датовдун урпагы экениңиз чынбы? Ооба. Ал ким болгонун биздин жаш көрүүчүлөргө түшүндүрө аласызбы? Ал элдик көтөрүлүштөрдүн лидерлеринин бири болгон. Бир эле учурда байларга каршы согушкан, дайыма чындыкты жактаган, падыша аскерлерине каршы чыккан. Тяжелых, за правду. Затем воевал, в восстании были против царских войск. Что такое батыр? Баатыр деген ким? Баатыр адамдардын кызыкчылыгын коргоо, жоопкерчилигин өзүнө алган адам болгон. Анын кылган эмгеги үчүн эл сыйлаган. Человек, который был самозабвенно, его таких людей уважали за поступки. Сиз азыр китеп жазып аткан экенсиз. Ал эмне жөнүндө болот? Ну да, безусловно, наверное, наступил тот момент, переломный момент, когда меня все-таки достали все мои друзья, товарищи.
Ооба, албетте, менин бардык досторум жана жолдошторум тажатып айткан китеп жазуучу убакыт келди. Потому что написать книгу Ал хрестияматиялык чоң китеп болот. Биринчи кезекте ал китеп жашоо жөнүндө жана адамдарды шыктандырган китеп болот. Это будет большая книга. В первую очередь, безусловно, это книга жизни. То есть это книга, которая будет мотивировать людей. Акыркы суроо, кыска жооп берсеңиз дагы болот. Тоо сиздерге эмне берди? Жашоону сезүүнү. Чоң рахмат, ийгилик каалайм. Сизге дагы. Андан аркы көрсөтүүдө машыктыруучу Виктор Ким Казакстандагы кёрлингдин өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып берет. Кёрлингдин эрежеси аянт жана 2 үй, дээрлик 50 метр. Бул жактан 8 таш жана тигил жактан 8 ташты бутага тийгизүү керек. Дүйнөлүк элитада 20 мамлекет бар. Анын баары скандинавиялык мамлекеттер. Андан тышкары Европа, АКШ, Канада, Кытай, Корея, Жапония, Казакстан ойнойт. Биз Азияда 4-үчүбүз. Кёрлингде мыктыларды тандоо татаал. Ошентсе да Канада 1-чи орунда турат. Кёрлингди Казакстанда белгилүү деп айтуу кыйын. Көпчүлүк аны дагы олуттуу эмес кызыктай иш деп ойлошот. Билгендер аны муз бильярды деп аташат. Анда эң башкысы оюндун маанисин түшүнө билүү зарыл экенин айтышат. Ошондо гана ал таптакыр башкача кабыл алынат. Это целая философия. Это для ума. Игра для ума. То есть он бесконтактный. Бул өзүнчө бир философия, акыл эс оюну, эч кандай байланышы жок спорт. Эч ким башка бирөөнү урбайт, беделин түшүрүп же чабууга аракет кылбайт. Таш 21-22 секундта жылат. Командир ошол кезде 200 буйрук берет. Ташты узатуунун 700 ыкмасы бар. Анын баарын билүү жана түшүнүү зарыл. Секунду до 200 команд дает. А технических ударов до 700 типов ударов. Это все нужно знать и понимать. Бул спорт түрү 1511-жылы жаралган. Бул убакыт Шотландияда кургап калган көлдүн түбүнөн табылган ташта көрсөтүлгөн. 16-17 кылымдарда тоодон кулаган сырткы түзүлүшү окшош таштарды колдонуп ойношкон. Камень весит 19 килограммов 961 грамм. Таштын салмагы 19 килограмм 961 граммды түзөт. Бул таяк браш деп алат. Бул щетка. Эгер аны менен сүртсөң, таш аянтка тезирээк жылат. Бул свипинг деп аталат. Оюнчу таштын жылышына түрткү бере алат. Свипингом игрок может дать движение камню дальше. Өткөн дүйнө чемпиондугунда аралаш жуптар арасында Казакстан курамасы кёрлингдин дүйнөлүк элитасына чыга алды. Башкача айтканда 64 команданын ичинен эң мыкты 16 топко кошулду. Эми улуттук кураманын алдында кышкы Олимпиадага тандалуу тапшырмасы турат. Оюндарга катышуунун өзү чоң ийгилик болуп калмакчы. Очень сложно пробиться на Олимпийские игры. Если в горных лыжах 520 участников, то здесь только... Олимпиадалык оюндарга туш келүү абдан оор. Эгерде тоо лыжасында 520 катышуучу болсо, мында 10 гана мамлекет бар. Болду. Аймактарда кёрлинг акыркы 2-3 жылда өнүгүп баштады. Бүгүн бизде 11 аймактык федерация бар. Кёрлинг бирикмелери пайда болду. Казакстан Республикасынын стол кёрлинги түзүлдү. 1500 катталган оюнчу бар. Иш жүзүндө алар андан дагы көп. Өлкө боюнча 300-400 киши чында ойнойт. Порядка 1500 человек официально зарегистрированных игроков. На самом деле их больше. Но играет реально играет. Порядка 300-400 человек по республике. Өз күчүн кёрлингде сынап көрүүнү каалагандар эске алчу жагдай. Муз каптамынын температурасы -5 градусту түзөт. Андыктан спортчунун кийими жылуу жана эркин болууга тийиш. Футбол жана футзал бар. Ошондой эле кёрлинг жана стол кёрлинги бар. Аны 2,5 жаштан 100 жашка чейинки адамдар ойнойт. Азыр Гиннестин рекорддор китебине 100 жаштан ашкан кишилер катталган. Дээрлик өзүнчө командалар дагы бар. Кёрлингде баары өмүр бою ойной алат. Көрсөтүүнү апта видеосу рубрикасы жыйынтыктайт. Алматыда футзал боюнча студенттер арасындагы дүйнө чемпиондугу аяктады. Казакстан курамасы финалга чейин жетип, Орусия командасына утулду. Сиздерге ушул мелдештин эң мыкты көзүрмөндөр топтомун сунуштайбыз.